Ушул жумада калк арасында Кыргызстан Кемпир-Абадты коңшу Өзбекстанга берди деген кеп тарады. Мындан улам президент өзү коомчулукка түшүндүрмө берди. Кудай буйурса жакын арада келишимге кол коюлуп парламенттен өтүп, келишим бузулгус болуп бекигенден кийин кайсы жерлер бизге өткөндүгү ачыкка чыгат. Жалпы эл чыдап күтө тургула. Негизинен талаш жерлер дээрлик 99% биз тарапка өттү. Кемпир-Абадты буга чейин толук Өзбекстан тарап көзөмөлдөп келсе, эми мындан ары 50-50 үлүштөгү биргелешкен ишкана түзүп, плотинаны чогуу башкарабыз деген келишимге келдик. Суунун деңгээлин 908 горизонттон 900 горизонтко түшүрдүк. Ошондо көлдүн жээгинен 1246 гектар жер бошоп бизге өтүп жатат. Ал жерди ошол жерде жашаган элибиз түбөлүк айыл чарба багытына колдонушат. Калган чегара жерлери боюнча мен жогоруда айткандай кийин угасыздар. Сүйүүнү, кубаныч менен кабыл аласыздар. Бизге рахмат айткандан башка эч доомат тарта албайсыздар. Биз 1 сантиметр жер берген жокпуз. Тескерисинче алдык. 100 жылдан кийин дагы биздин эмгек, биздин чечим ак жана кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн болгонун тарых тастыктап берет. Президент даярдалган келишим боюнча Өзбекстанга Кыргызстандын 1 сантиметр жери берилбегендигин белгиледи. Тескерисинче талаштуу жерлердин 99% бизге өттү. Бул тууралуу мамлекет башчы Өзгөн шаарында эл менен жолугушууда да айтты. Аны менен бирге жыйынга УКМКнын төрагасы жана башкы прокурор катышты. Мен Баштыбай өкмөтүндө жашайм. Биз жакта карайт, мына Ташакур деген жактан 100 гектар жерди мына ушул Кыргызстан элине бериптир Өзбекстан. Анын 500 гектарин Сузак районуна, 500 гектарин Өзгөн районуна бериптир. Биздин түшүнүгүм боюнча ушундай. Анан эки президент сүйлөшүп, мынау суунун деңгээлин мурун 908 горизонталга көтөрүлсө, азыр 900гө түшүрүшүптүр. Эң жакшы жагы мен түшүнүгүм боюнча элик болуп, мурун Өзбекстан эле республикасы эле карап турган болсо, азыр эки элдин ортосунда бирге карашат экен. Элик кылып. Ооба, сууну, дамбанын турган жерин ошондой карашат экен. Анан дагы менин айтып ошол Камчыбек Кыдыршаевичтин айтуусу боюнча картадан көрсөтүп берди. Ошол суу кеткенден кийин 1246 гектар жер биз айыл чарба багытына иштетсек болот. Бары жоқ түшүнөрлүк элдерге барып, şu жерде катышкан адамдар катары элге барып түшүнчө бергенден кийин элдер арасында дагы түшүнчө туура жакка өттү. Менен өзгөрдү, 90 градуска элдерде пикир өзгөрдү да. Президенттин сөз боюнча биз алдын пайдаланмаган учурлар болгон экен, энди азыр мамлекетибизге дагы элибизге дагы пайда келтире алган жактары көп экен. Президент менен жолугушууга келген Өзгөн районунун тургундары Жапаровдун сөзүн тастыкташты. Кемпир-Абад Өзбекстанга берилген эмес. Мындан ары эки өлкө плотинаны чогуу башкарат. Мен түшүнүгүм боюнча Кемпир-Абад эч кандай зым тор менен тозулбайт экен. Ал жерди Кыргызстандын жарандары дагы, Өзбекстандын жарандары бирдей пайдаланууга укуктуу экен. Ал жерде суунун көлөмүн 900 гранатадан жогору көтөрбөйт, ошонун көзөмөлдөө жагы Кыргыз Республикасынын жарандары менен Өзбек Республикасынын жарандары бирдей контролдойт экен. Ошого биз как Курсабайдын жараны катары элдерге так жана туура маалымат берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек экен. Мен түшүнүгүм ушундай болду. Мына ушу Кемпир-Абад маселеси боюнча бул азыркы жүргүзүлүп аткан иштердин баардыгына Кемпир-Абад биздин кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат экен. Ошондой түшүндүм. Бул 99% биздин элге кызмат кыла турган иш-чара болуп атыптыр. Ушул маселелерди угуп, жыйында мен дагы ошол маселелер туура экенин ынандым. Өзгөн районунун тургундары суунун деңгээлин 908 горизонттон 900 горизонтко түшөрүн кубаттап жатышат. Мында 1246 гектар жер бошоп, жергиликтүүлөр айыл чарба багытына колдонушат. Кемпир-Абад боюнча мен мындайча түшүндүм. Мурда 908 болсо, азыр мына сызык көлөмү мурда 908 болсо, азыр 900гө жылды деп атат. Мен түштү деп атат. Менин түшүнүгүм боюнча мурда суу бери карай келип айылды бастырайын деп бери жака чейин келип аткан болсо, ал эми азыр алар 900 деп атканы айылдан кыйла нарака болгону мени тынчтандырды да.
Мен ошол Кемпир-Абадтын боюндагы Алга айылында жашоочусу катары мен айта кетейин. Биз ошол жер казганда, суу чыгарыш үчүн, туалеттерди казганда ошол тереңдиги бир 3 метрден өткөндөн кийин эле суу чыгып кетет болчу. Биз ошол айыл жергесиндегилер көп айтчу, ошол Кемпир-Абадтын бул жака келүүсү ошондой депчи. Анан азыр эми мен ошол туура болот го дегеним, ошол айылдан кантсе дагы наракка жылат экен деген түшүнүк болду да менде. Азыр өлкө бийлиги элди имиштерге ишенбөөгө, провокацияга алдырбоого чакырып жатат. Ал эми өзгөн акимчилигине Кемпир-Абад маселеси боюнча кайрылгандардын бардыгына туура маалыматты жеткирүү тапшырмасы коюлду. Айза Камчыбекова, Нурдан Сергеев, Пирамида.